Урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпы адам баласынын жашоосунда япондуктар көп жашаган калктын катарына кирерин билебиз. Ал себептен алар эрежелерге аябай көңүл бурат экен да. Мисалы артынан силерге дагы бир кулаңарга күмүш сырга кылып туруп жазып алсаңар болот. Мен мисалы үчүн могу баракты бүгүн алып кетип үйүмө илип койчу деген экен. Уюлдук телефон менен сүйлөшкөндө телефонду сөзсүз сол кулак менен сүйлөш керек. Ал эми экинчи кеңеш, дарыны муздак суу менен ичүүгө болбойт. Кофени күнүнө бир гана жолу ичиш керек экен. Кечки саат 5-тен кийин тамак ичпегенге тырышыш керек экен. 6-дан кийин дейилчи, кыргызча. 6-дан кийин. 5-чи кеңеш, оор майлуу тамактан баш тартканыңыз жөн. Уюлдук телефонду кубаттоочу куралдан алыс туруңуз. Уктоочу эң жакшы убакыт кечки 10-дон эртең мененки 6-га чейин болот экен. Дары ичсеңиз болсо арка менен же арка менен ичиңиз же жок, далыңыз менен же көмкүрөңүздөн жатпаңыз деген кеңеш экен. Дары ичкенден кийинби? Ооба, оң же болбосо сол капталды карап жатыш керек экен. Мына ушундай кеңештер бар экен. Кийинкиси болсо, эгер уюлдук телефонуңузда зарядтын кубаты аз болгон шартта аны колдонбошуңуз керек. Себеби мындай учурда уюлдук телефон 1000 эсе радиацияны бөлүп чыгарат. Мына эми келгиле, студиябызда япон эмес кыргыз танталы деп конокторубуз келген. Алар менен бир жакшы маек курал деп турмушта кандай өзүнүн баягы эрежелери бар, эми баягы чыгармачылыкта дегенде, үй бүлөдө дегендей сөз кылалы деп ырчы мырза Айбек Касымов жана Айбек агабыздын жакасын кирдетпеген жеңебиз Аида Сартбаева конокто. Саламатсыздар? Саламатсызбы? Кубантаңыздар менен. Чогуу, бирге болсун. Рахмат. Эң эолу ошол үй бүлөлүк жашооңуздарга байланышкан суроо ушул чыгармачылык сиздерди табыштырса керек деген ой келет да. Чынында чыгармачылык тааныштырган бизди. 98-жылы таанышканбыз, анан 7 жыл сүйлөшкөнбүз, андан кийин үйлөнгөнбүз, баш кошконбуз. Бир мырзадан сураптыр да, келчегиңен коркосуң. Коркпойм, эмнеге коркмок элем? Тамакты жасап кирди жууп койгон болсом деп чыкышат. Бири-бирин толуктап турат да жашоодочу. Анан чыгармачылыкта эки өңүрдөгү 4 баланы тарбиялап, анан мына элдин уулу, элдин кызы болгонго да жетишип, анан элдин да карапайым кишинин көз карашында үйдө ырдап эле отургандай сезилет. Сенин турмушта канча убакыт чыгармачылыкка, канча убакыт үй бүлөгө бөлүнөт? Айбек байке. Эми албетте бул нерсе бул аял кишиге тиешелүү болуш керек. Көп нерсени, эки нерсени алып жүрүш деле бул кыйын болуш керек. Сен өзүң жооп берип кой. Квартиранты кыйнабай. Кожойке жооп берсин. Жетишкенге аракет кылабыз, анан бирок көбүнчө үй турмушка балдарды караганга байланыштуу көбүрөөк Айбек чыгат дегеним да. Эми көбүнчө үй бүлөгө мен. Уулуңуздар канчада, кичүүңүздөр канчада? Улуусу 3-класс окуйт. Кичиси 1,5 жашта. Жакшы, баягы үй бүлөдө эки адамдын чыгармачылыкта чогуу жүрүүсүнүн кандай жакшы жактары бар? Ошол эле учурда мындай сиздерге бир аз ыңгайсыздыкты жараткан учурлар дагы болобу? Ыңгайсыздыкты жараткан. Ыңгайсыздык эми баягы ыңгайсыздык эме эле да бизде. Баланы кээде караганга ошол эме киши табылбай калат. Азыр бизде кичирээк да, анан ошондой экөөбүз чыкканда ошол учурларда кыйналабыз да, анан. Кимге калтырасыздар? Сурамабыз. Биздин балдызыбыз карап келген 3 жыл. Андан кийин ал өзү турмушка чыгып кетти. Анан азыр болсо эми өздөрүнө чыгып коебуз. Бизди илгери камап кетчүлөр, ошондой сыяктуу биз да балдарыбызды да камап кетебиз. Улуу кызым карап калат. Айбек койком айткандай, кээ бир атактуу досторум бар да, эмне кылып атасың сен, бала карап атам, аяшың тияка кеттиле, бияка кеттиле. Элдин көзүнө баягы эл жүзү көрүнгөн менен үйдө кадимкидей ата эне дегендей. Анан комузуңуздун өзгөчөлүгүн байкап атабыз. Домбура мен тамашалашып атам, комбура экен деп. Комуз эмес. Бул каяктан кантип? Бул Орозобай Кенчинбаев деген агайыбыз бар, комузчубуз да. Ошол агайыбыздын колунан чыккан комуз. Көл өрөөнүндөгү чыган комуз. Семеновка деген айылда өзү комузчубуз да. Ошон домбура комуз кылып атайын баягы буйртма берип жазаткам. Артыкчылыгы эмнеде? Артыкчылыгы эми үнү бийигирээк,
коңур чанагы чоң болгон үчүн, укпасак болбой калды ушул жерде. Эбек байке. Кайсыны ырдап берели? Дуэт чыгармакчы. Анда экөөбүз биригип бир кыз жигиттин айтышы бар. Ошолорду ырдап берели. Сөзү Тоголок молда атабызга таандык, эми обону болсо Нурак Абдурахман атабызга таандык. Талым кыз менен көбөктүн айтышы. Бурун тарыхын айтып өтөйүн. Жетөгүздөн чыккан Талым кыз деген акын ырчы кыз болгон экен. Ошол элге жарыя салат экен. Мени менен ким айтышып, мени ким сөзгө ырга жыкса, мен ошого турмушка чыгам дейт. Ошондо нарын тараптан Көбөк чоң деген акын жигит келип, экөөнүн айтышып аткан жеринен ырдап берели. Адамзат пендесин сүйгөн нуру таң болот, асман менен закындап жүргөн нуруң ай болот, арасында мунарык кирген нуру түн болот, асман жерди жаркыткан ачык нуру күн болот. Таптым таным сөзүңдү, келтирдим бигебиңди, аптык багын талым кыз, эң ачмак болдум көзүңдү, эң ачмак болдум көзүңдү. Алемине көбөк чоң, жерди баскан чалбура, бул эмине көбөк чоң, желини сүттү күйүнген. Алемине көбөк чоң, жез буйлалуу нартайлап, бул эмине көбөк чоң, оргочордон от күйөт. Алемине көбөк чоң, ысык көлдө битүрөт, бул эмине көбөк чоң, алемине көбөк чоң. Жерге кеткен жет ата біз емеспін, жерді басқан чалбура, түп ата біз емеспін, желіні сүтті күйінген, өзене біз емеспін, жез бойлалу нартайла, қарындашым емеспін, оргочордон от күйсөң, эки көзүң жайнаган, ысык көлдөн үтүрсөң, бака болот чардаган, бака болот чардаган. Алыс менен жуктун, ченим билген базарчы, ачуу менен таттуунун дамын тапкан казанчы. Жан бүткөндүн баарынан каргыш алган карышкыр, жанга залал кылбастан эң алкыш алган байкуштур, эң алкыш алган байкуштур. Алыптардан калган соңунда артыгы белең эл көбөк, гүлөм болсо кечинде, көрмөгөн жибин чечтимде, таппадым деп ыгымды, талымы сөз
Айдеженин жүрөгүн Айбек байке багындырды. Талым кыздың тарыхын уктук. Өзүңөрдүн тарых жөнүндө, кол суроо жөнүндө. Өткөндө бир жакшылыкка барсак, 50 жылдыкты жаша анан орус мүнөз болгон агабыз жеңебиздин колун эмне деп сурарын билбей ушу бир сөз жатып алып, будайдын барар жери тегирмен, кыздын барар жери күйөөдө ийип турду деп баштап турду сөздүчү колду сураган. Сиз эсиңиздеби жеңе, кантип колуңуз сурады эле? Кызды сураганга бер деп баштады эле. Биз 7 жыл сүйлөшкөн үчүн өзүбүз эле үйлөнө алдык. Айбек жүрө бербей, качан аласыз? Жакшы. Анан эми мына бул жакта да комуз турат, баягы сөз келгенде айтпыз, сөз ата зөлөт дегенде комуз келгенден кийин чертилбесе тура эмес болуп калат го дейм. Эки комуз алып келген дагы бир чыгармаңыздар барчыдай сезилип турат. Ооба. Айдежеге бир суроо жаралат да. Айдеже дайыма ошо Айбек ага менен дуэт чыгармаларды көп аткарып келесиздер. Жеке ырдагыңыз келеби? Жеке деле ырдайын деген ой бар эми, балдар кичине чоңойсо анан жеке ырдап. Билбейм, көбүнчө дуэт ырдап көнүп алсак керек эле кой. Жеке ырдаганда Айбек байкем өзү кетип калат деген стрелго. Туура эмес да. Үй бүлөлүк шартка туура эмес да. Жеңемдин билгени билген. Эме да, өзгөчөлүк экөөбүз чогуу ырдаганда болуш керек деп ойлойм да. Эми жеке ырдабай, чогуу ырдаган бизге көбүрөөк жакшы болуш керек деп ойлойм. Мен кээде жалгыз барып калсам, эмне үчүн келинчегиң менен келген жоксуң деп көбүнчө ушинтип айтат да. Анан эме турмуш үйдө балдарды карап калды деп шартында айтам. Анан экөөңөр болсоңуздар мындай толук болуп көрүнөт. Жалгыз болбой депчи. Ар дайым чогуу жүрө бериңиздер. Анда кайсыл чыгарманы угабыз? Анда Жеңишок атабыздын Көк сулуу деген ырынын дастанын жүзүн ырдап берейин. Aşıkpın sizdey periге, aytalbay sırrım demigen adamdı mınça kıynabay aytırбай bilsen emine. Kızıgam sizdey periге kıynalam çındap demigen, kişini mınça çurkatmaydı ki kıynabay bilsen emine. Gülgönde gülkün gümüşün, gülgünde kızdın gülüsün, güyüttü tartıp жүрүшүн, gülgünüm aytçı kim üçün. Güydürüm takır üzgüm çok, güygüzüp süyün ümitün, jark etken gülgünde gülüsün, jaydarı kızdın da gülüsün. Жалынға түшүп жүрүшүңө жал-жалым айтчы дой ким үчүн. Жаныңдан астыды жыккым жоктан, колда жан кызып сүйүң үмүтүм. Ай жүздү бетиң нур чалып, азилиңдин ойлосом айылда жатпам тынчалып. Алтыным чачкан жарыктан айланам көркө курчалып, күнжүздү бүтүңдөй нур чалып. Гүлүмүң эске түшкөндө мен күнүгө жатпайм тынчалып, гүлгүндүм чачкандой жарыктан же күнгөйлөр көркө курчалып. Кызыктын иши курусун деги кыйноону тарттым мынчалып. Kırgalı birden çıkpaysın, kış kotuna berilip ırdaganırım ukpaysın. Kılgırı birden çıkpaysın, kızıktın işten gep bozgop, kolda kıykırgan ünüm ukpaysın. Kalkımdan çıksa köp sulu, kalem kaş kara çaştunun kaltarı sensin göksulum. Karacağa akınga kançalık aypsan hep sulum. Elimden çıksa doy köp sulum. Endiksiz sulu kızlardınan erkesi sensin göksulum. Ençilep bergende tabiat jenge sakılı da töp sulum. Hep tepir aytkan akınga jeng eki gün aytsan hep sulum.
аргымак аттын басыгын аксыдан чыккан көксулуң айтамак кыздын асылын ашык бир болгон өзүңөн акындын кайсы жазыгын ар түркүн ойго көп салчу жең айпери кыздын назыбын күлүк бир аттын дойбазыгын бүтүндү көркөм көксулуу жегүн тамак кыздын дойгазылын кызыккан кызылдой гүлүңү жегү көктүн кайсы жазыгын көп ойго салып кыйначу дегүгүн пери кыздын назыбын көңүлдүн назик ишкотун козготосуң көксулуу көчтөн калган тайлактай боздотосуң көксулуу саяпчы салган бозкуштай саматасыңдой көксулуң сагындырып адамды сен саргайтасыңдой көксулуң өлүп бир калсам калармын өлбөй тирүү бар болсом өзүмдүк акылып алармын акыры бир күн табармын анташып койгон иш үчүн сени ажыратып мен алармын анташып койгондой сөз үчүн сени ажыратып мен алармын Баракелде дейбиз. Мына кыздан өткөн жубан бар деп, Мына элдик, ашыктык, секет байырлар, лирикалык ырлар болуп айтор репертуарыңыздар бир жакшы табит менен тандалган ырларга бай. Буюрса сиздердин жеке концертиңиздерди күткөн дагы көрөрмандар бар деп билебиз да. Ушул жөнүндө максатыңыздар барбы жакын арада? Бул ушул көйгөйдү менин жүрөгүмдө бир максатка ашпай жүргөн иш болуп жүрөт. 3 жылдан бери концерт кое албай жүрөбүз. Эми Кудай буйрса быйыл жаңы жылга чейин деп атканбыз. Эми Кудай буйрса жаңы жылдан кийин болуп атат. 2018. 2018. Кубанч Ажыбаев агабыздан бир сурадык эле да, жана сулууларга суктан акын бар десеңиз, жеңем кысканбайбы десек, эмне кысканмак эле, аны багып аткан болсо болор депчи. Сиздер турмушта, жеңе, Айбек байкем кайсыл сапатын жактырасыз? Жөнөкөйлүгү, жумушак. Ошол мүнөздөр аябай. Жеңемдикичи. Ак көңүл. Эч жүрүшпөйт кеч келгенде. Урушпайт. Тура түшүнөт, бат эле жазылып кетет, тарынса деле. Эң сонун. Өнөр адамдарынын мына ошол бири-бирине түшүнүп, бир үй бүлөнүн түтүнүн булатып, ошол эле учурда улуу жолду улаганы бул абдан чоң жетишкендик. Сиздерге үй бүлөлүк бакыт анан чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Дагы көп балалуу кылам. 4-тү төрөсөң 5-инчиси бекер деген. Буйрса айтканыңыздар келсин. Рахмат. Бизде мейманда белгилүү ырчы Айбек Касымов, жубайы Аида Сартбаева болду. Биз көрсөтүүбүздү улантабыз.